Бул түндө аткарылган ибадат тууралуу көптөр биле бербейт. Айрым устаздар сунуштаган ушул тартип менен тагажжуд намазын окуп, андан кийинки зикирлерди жана дуаны аткарсаңыз болот. Видеону аягына чейин көрүп, дубага чогуу амин деп коюңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн айрым устаздар сунуштаган тагажжуд ибадатынын тартиби менен бөлүшөбүз. 8 рекет тагажжуд намазы окулат. Ар бир 2 рекеттен кийин салам берилет. Биринчи рекетте Фатиха сүрөсү 1 жолу окулат, Ихлас сүрөсү 4 жолу окуйбуз. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсү 1 жолу окулат, Ихлас сүрөсү 3 жолу окуйбуз. Ушул тартип менен жалпы 8 рекет намаз окулат. Намаздан кийинки төмөнкү зикирлер айтылат. 11 жолу Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. 11 жолу Я баки антал баки. 33 жолу Хаспуналлах. 11 жолу Ла хавля ва ла куввата илля биллах. Андан кийин 7 жолу Ихлас сүрөсү окулуп, төмөнкү дуа кылынат. Я Рахман, Я Рахим, Я Хай, Я Кайюм, Я Фаттах, Я Раззак жана Карим болгон Аллагым, бизге жакшылыктын бардык эшиктерин ач. Рызкыбызга береке бер. Үйүбүзгө тынчтык, жүрөгүбүзгө бейпилдик түшүр. Балдарыбызды салих пенделерден кыл. Ооруларга шыпа, карыздууларга жеңилдик бер. Жакшы ниет менен дуа кылган бардык пенделериңдин дуаларын кабыл кыл. Амин. Эгер мындай пайдалуу исламдык видеолорду көргүңүз келсе, каналыбызга катталып, видеого лайк басып, башкаларга да бөлүшүңүз. Аллах ыраазы болсун.